Nuradin Rustamбек уулунун бокс боюнча Азия чемпиону болуп келгени жалпы кыргызстандыктарды сыймыктандырып кубандырды. Жаш мушкерди Бишкектеги аэропорттон тартып, Жалалабадтагы үйүнө чейин коштоп жүргөн күйөрмандарга да күбө болдук. Nuradin чемпион! Nuradin чемпион! Nuradin чемпион! Nuradin чемпион! Бул күнгө чейин чемпион Азии еще по молодежке болгон эмес. По юношам да, орусча айтканда. Бул биринчиден бул историяга кирдик да биз. Бул жигиттерибиз 18 жашка чыккан жаш жигиттер. Булардын келечеги кең. Кудай буйрса булар да Кыргызстаныбызга, элибизге, журтубузга көптөгөн ийгиликтерди алып келишет. Биздин желегебизди көп жерде желбиретишет. Биздин кеминибизди көптөгөн мамлекеттердин арасында дагы ойнотушат деген чоң үмүттөбүз. Ошондуктан бүгүн ушул жигиттерибиздин духун көтөрүш үчүн, жаш балдарыбыздын, жаш спортсмендерибиздин духун көтөрүш үчүн баары ушул жерге тосуп алууга келип отурабыз. Чемпионду күтүп алуу аземи Бишкекти улай эле Жалалабад аэропортунда да уюштурулганы маалым. Анда жергиликтүү бийлик башындагылардан, облус жетекчиси орун басарлары менен Сузак районунун акими да келип катышкан. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, шаар жана райондун ардактуулары чогулуп, тийиштүү деңгээлде жаш спортчуну куттуктап кетишкен. Жалалабад обласы эмес, Кыргыз элинин жеңиши. Тарыхта биринчи жолу жаштар арасында 21 жашка чейинки Азия чемпионатында биринчи орунду мына биздин балабыз алып атат ушул жерде. Мына кол чагып коелу. Ийгилик каалайбыз, бар болуңуз, аман болуңуз. Анан райондук мамлекеттик администрациядан кичине белегибизден тапшырып коюңуз. Жалпы өлкө үчүн, анын ичинде Жалалабад жергеси үчүн Nuradin Rustamбек уулунун Азия чемпиондугуна жетиши тарыхый окуя катары кабыл алынды. Бирок негедир мындай маанилүү иш-чарага Жалалабад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин катышпай калганы байкалган. Ордуна орун басарын жибергени туура эмес көрүлдү. Бул губернатор барган жерге өзү барбаптыр да деген ой келди менен. Биринчи эле ошо ой келди да. Себеби биздин Жалалабад шаарынын губернатору менен мэринин итмишик экенин уже элдин баары эле билип калды. Элдин баары барып, керек болсо өзүнүн чоң должносттагылар барып тосуп алып аткандан кийин мэр сөзсүз барыш керек эле. Ошол жерде керек болсо өзү уюштуруп, тосуп алууну өзү уюштурса жакшы болмок. Өзү тем более жердеши болуп атат өзүнүн барпылык. Мэримин деп эле бийиктикте учөрбөй эл арасына түшүп, эл менен кошо жүрсө абдан жакшы болмок. Мындай пикирлер социалдык тармактарда да жазыла баштады. Кала башчысы сыймыктуу чемпион үчүн түштөнүү учурундагы жарым сааттык убактысын бөлүп койсо туура болмок деген негизде. Ал эми бүгүн Туркия мамлекетинде жумуш сапары менен жүргөн Тагаевдин бул кадамы тууралуу мэриянын маалымат кызматы төмөнкүлөрдү билдирди. Nuradin Rustamбек уулун тосуп алуу боюнча биздин дагы кабарыбыз бар болгон. Анан 2020-жылдын бюджетин бекитүүнүн алкагында, ошонун алдында мэр атайын ушул жергиликтүү тургундар менен жерлерде жолугушуулары болуп жаткан болчу. Ал күнү дагы ошондой жолугушууларга кеткен. Анан мэриядан өкүл болуп, социалдык маселелер боюнча мэрдин орун басары Руслан Алтымышевич ошол тосуп алуу аземине катышып келген. Негизи эле Кыргызстанда өзүнүн ийгиликтүү уул кыздарына караганда башка тараптарды ашыра сыйлап, алардын арканда иш-чараларына ак үй менен көк үйдөгү атка минерлери баш болуп чогулуп барган учурлар көп эле кездешип жүрөт. Иши кылып тояш болсо, аны өткөргөн адам саясатта таасирдүү болгону, ар кандай жетекчинин жетип келишине жетиштүү фактор болуп саналганы сындалып турат.
Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.